Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Эки миң жыйырма жылдар аралыгында Кыргызстандын бюджетине 160 кен казуучу компаниядан 147,5 миллиард сомго жакын салык которулган. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча 2025 жылдын 1-кварталында бюджетке кошумча 10,8 миллиард сом түшкөн. Жалпысынан алтын өндүрүүчү компаниялар 158 миллиард сомдон ашык төлөшкөн. Жылдар боюнча карай турган болсок, 2020 жылы алтын өндүрүүчү компаниялар 16,9 миллиард сом төлөшсө, 2021 жылы 21,6 миллиард сом төлөп, 2022 жылы рекордтук сумма 41,1 миллиард сом болгон. 2023 жылы бул көрсөткүч 32,5 миллиард сом болсо, 2024 жылы жалпысынан 35,4 миллиард сом чогултулган. Ысык-Көл облусунун Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн улук опер кызматкери милициянын улук лейтенанты 30 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып алдамчылык фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмыш жоопкерчилигине тартуу аркылуу коркутуп жабырлануучудан опузалап акча талап кылган. Белгиленгендей, жогоруда аталган кызматкер буга чейин банк мобилдик банк тиркемеси аркылуу жабырлануучудан 13 000 сом алганы аныкталган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен кармалган жаран Каракол шаарындагы номер 23 тергөө абагына киргизилди. Жалпы профсоюз конфедерациясынын кеңеши жана аткаруу комитетинин жыйыны алгачкы ирет Кыргызстанда өттү. Ысык-Көл облусуна караштуу Ысык-Көл районунда жумушчулардын укуктарын коргоо, ишкерликти өнүктүрүү, профсоюздар ортосундагы социалдык өнөктөштүктү арттыруу жана башка бир катар маселелер боюнча талкуу жүрдү. Жалпы профсоюз конфедерациясына кирген 8 мамлекеттен келген өкүлдөрү жумушчулардын укуктарын коргоо, платформалык кесипте иштегендердин иш тартиби, жумуш шарттары боюнча маалымат беришти. Убакыттын өтүүсү менен жаңы кесиптер пайда болуп, айрым учурда жумушчулардын укуктары корголбой келет. Мындай учурда профсоюздар кандай иш алып баруусу керектиги белгиленди. Өзүңүздөр көргөндө бүгүнкү күндөгү орчундуу маселелер бул жумушчулардын жашоо шарты. Ар бир эле мамлекеттердин өзүнүн жетишкендиги бар, жана өзүнүн кемчиликтери бар. Ошол эки кемчиликтери эмес, жалаң жетишкендиктерин тажрыйба жүзүндө өзүбүзгө бирибизге үйрөтөлү деген негизде чогулдук. Иш чаранын Кыргызстанда өтүшү өлкөбүздүн эл аралык профсоюз кыймылындагы активдүү ордун жана жумушчулардын укуктарын коргоодогу ишенимдүү партнер катары таанылышын далилдейт. Очень приятно, что Федерация профсоюзов Кыргызстана. Кыргызстан профсоюз федерациясынын өз атын кайтарып, толук кандуу иштеп баштаганы абдан жагымдуу. Аз гана убакытта иштин жыйынтыгы көрүнүүдө. Бир жыл ичинде профсоюздардын структурасы оптималдаштырылганын бааласак болот. Бул жумушчулардын абалына таасир этет. Биз бүгүн муну талкууладык. Ал менен катар бардык профсоюз мүчөлөрү күн коюп угуп, өз тажрыйбасында колдонот деп ойлойм. Я думаю, все наши членские организации его внимательно выслушали и будут использовать в своих практиках. Жалпы профсоюз конфедерациясы КМШ өлкөлөрүнүн Азербайжан, Армения, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Кыргызстан, Беларусь жана Өзбекстан улуттук профсоюз борборлорун бириктирип, миллиондогон жумушчуларды камтыйт. Мындан улам өткөрүлгөн жыйын ар бир жумушчунун укуктарынын корголушу үчүн өтө маанилүү. Цель профсоюзов одна, как была, так и есть, это защита. Профсоюздардын бир гана максаты жумушчулардын социалдык кызыкчылыктарын коргоо болуп саналат. Биринчи кезекте эмгек акыларын жогорулатуу, эмгегин кайтаруу, социалдык пакеттер жана башка. Ар бир өлкөдө уюштуруу жагы өз алдынча жүргүзүлөт. Жыйында Кыргызстандагы кесиптештерибиз бул боюнча кеңири доклад жасашты. Муну чоң эмгек катары баалайм. Сегодня представил развернутый доклад реорганизации. Жыйында жумуш шарттарын жана социалдык кепилдикти жакшыртуу боюнча жаңы демилгелер көтөрүлдү. Аны менен катар жасалма интеллект, санариптештирүү жана эмгек рыногундагы туруксуздук сыяктуу заманбап көйгөйлөр белгиленип, чечүү жолдору талкууланды. Айзат Анарбекова, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктары, Ысык-Көл районунан.
Ысык-Көл облусу боюнча өспүрүм курактагылардын коопсуздугу боюнча атайын рейдтер уюштурулган. Анда акыркы коңгуродон кийин майрам уюштурууга жана жашы жетелектерге ата-энелери автоунаа башкартып койбосуна эскертүүлөр берилип, кыдыруу иштери жүрдү. Бул багытта Тоң району боюнча рейдтер жүрдү. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова кийинки материалда тааныштырат. 26 май акыркы коңгуроо ар бир аймактарда болуп өттү. Анын жыйынтыгы менен ар кандай мааракелер, шаан сүкөттөр уланып, ар түркүн кырсыктарга кабылбаш үчүн алдын алуу максатында Тоң районунун ички иштер бөлүмү жана жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан өспүрүм аталышындагы түнкү рейд жүрдү. Рейдтин жүрүшүндө бир катар автоунаалар токтотулуп текшерилди. Алдын алуу максатында ушул иш-чараны уюштурмакта биздин жогорку башкарма Ушакта май кызматкерлеринин иш-чарасы өтүп атыптыр. Бул эң туура деп эсептейм, анткени бүгүн акыркы коңгуроо болуп атат. Ар кайсы областта ар кандай кырсыктар кабыл атат, ошо жаш балдар айдап. Ошонун негизинде рейдти жакшы жүргүзүп атышыптыр ушу балдар. Рейд учурунда район боюнча кыдыруу иштери жүрүп, эч кандай укук бузуу фактылары катталган жок. Өспүрүм аталышындагы рейд 1-июнга чейин созулуп, өспүрүм курактагылардын коопсуздугу жана жол коопсуздугу да каралып, күчөтүлгөн тартиптеги улантыларын укук коргоо кызматкерлери билдиришти. Рейд иш-чаранын алкагында жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жана ошондой эле ар кандай укук бузууларды алдын алуу боюнча жана ошондой эле жол кыймылын камсыздоо бөлүмү менен чогуу биргеликте иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарды көзөмөлдөп коюңуздарды суранабыз. Кандай болгон учурда да коопсуздуктун алдын алуу ар бир жарандын өзлөрүнүн колунда. Ал эми ар бир өспүрүмдүн коопсуздугу үчүн ата-энелери жоопкерчиликтүү экенин эскертишти. Биз ата-энелерден суранып кетет элек. Ушул биздин жаштар, биздин келечек дегенде ушул балдарыбызга автоунааларды бербей, ошол андан сырткары ушуга чейин класс жетекчилери менен, директор школдор менен иш-чараларды жүргүзгөнбүз, бирок ошого карабастан бүгүн дагы ошо күнү-түнү кызмат өтөдөбүз. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе бар. Бүгүн эле эмес, бул 11-класстын окуучулары аттестат алгычакты күнү-түнү бизде рейд болот Тоң районунда. Жеке гана рейд учурунда эмес, ар дайым этият болуу, сергек жүрүү адам баласынын өмүрүн сактоого жол ачат дешет уюштуруучулар. Нуржан Дөөткулова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык-Көл маалымат программасы үчүн Тоң районунан. Ысык-Көл облусунун жарандык коргоонунун 2025 жылдын даярдык планына ылайык Балыкчы шаарынын жарандык коргоону абалы бааланды. Баалоонун негизги максатында өзгөчө кырдаалдарда шаардык жарандык коргоонунун жетекчилик курамынын милдеттерин аткарууга даярдыгы жана жарандык коргоону боюнча иш-чаралардын аткарылышы каралды. Ошондой эле инженердик жана атайы техникаларды куткаруу каражаттарынын даярдыгы менен сапаты каралып, тиешелүү иш кагаздары текшерилди. Балыкчыга караштуу Көкмойнок 1 калктуу конушуна жакын жайгашкан дарыяда суунун деңгээли көтөрүлүп, кооптуу абал жаратып жатыптыр. Жергиликтүүлөрдүн айтымында айдоо жерлерди жана жайыттарды суу каптап, жеп кетип жатат. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык-Көл облус боюнча башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн адистери тарабынан текшерүү иштери жүрдү. Жылдан жылга бизде ошо калктуу конушка коркунуч жаратып атат. Себеби Орто Токой суу сактагыч акыркы жылдары көп дагы сууну кое берип жатат. Андан сырткары биздин элдерибиздин үлүш жерлерин дагы жеп атат. Бүгүнкү күндө Балыкчы шаарында ошо комплекс абалын баалоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошонун алкагында биз АТР аркылуу кошулган Көкмойнок 1, Көкмойнок 2 конуштарын кече текшерип карап чыктык. Ал конуштарга ошо жакын жайгашкан ошо Чуу дарыясы болуп атат. Бүгүнкү күндө суунун деңгээли өтө чоң. Текшерүү учурунда ошо жайыт жерлерге, айдоо жерлерге, анан ошо Көкмойнок 2 калктуу конушунун турак жайларына коркунучтар келтирилгени аныкталды. Суунун деңгээли азайган учурда тийиштүү мониторинг иштерин жүргүзүп, Балыкчы шаарынын мэриясына тийиштүү тапшырмалар берилет. Ал жердин жээктери бекемдөө же болбосо ошо жээктерин кандайдыр нукка буруу иштери жүргүзүү зарыл.
Ошондой эле ушул жылдын планына ылайык Балыкчы шаарынын жарандык коргонуу абалы бааланып, кемчиликтер аныкталды. Тагыраагы аталган кала аймагында 14 жарандык коргонуу кызматтары түзүлүп, алардын инженердик жана атайы техникалардын куткаруу каражаттарынын даярдыгы менен сапаты каралып, тийиштүү иш кагаздары текшерилди. Учурунда жалпысынан Балыкчы шаары боюнча айта кетсем, мекеме ишканаларын, жарандык коргоо мекеме ишканаларынын иш кагаздары толук кандуу аткарылбай келет. Себеп дегенде аткарылган эмес бүгүнкү күндө. Анын баарын кемчиликтерин жоюу боюнча жеринде ортомчулар, жалпы атайын Балыкчы шаарына бөлгөн ортомчулардын жеринде карап, усулдук жардамдарды берип, кемчиликтерди жоюу боюнча жеринде иш алып бардык. 33 шаар 40 райондо ошо аким мэрлер ошо өзүнүн район шаарларына төрагалык кылып келет да, жетекчилик кылып. Ошонун алдындагы ишканалар ушул биз берген тапшырмалардын баардыгын активный аткарып, баардыгы ушул жарандык коргонууга даяр болуп коюш керек. Эми Кудайымдын кырсыгы ар кандай кырсыктар болуп кала турган болсо, биз алдын ала ушу кырсыкты басуу максатында, алдын ала алуу максатында биз жарандык коргонуу тез аранын ичинде ишти аткаргандай болушубуз керек. Баалоо учурунда иш кагаздарды жүргүзүүдө усулдук жардамдар көрсөтүлдү. Мындан сырткары Балыкчы шаарында калкты жана аймактарды коргоо боюнча аткарылып жаткан иш-чаралардын толук сапаттуулугу текшерилип, ар түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу жана алдын алуу боюнча шаардагы авариялык куткаруу кызматынын күч каражаттары жана даярдык даражасын аныктоо иштери да жүргүзүлдү. Гүлбарчын Молдоева, Асталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаары. Тоң районундагы мекеме ишканалар жеке ишкерлер тарабынан 100дөн ашуун бош орундар сунушталды. Иш берүүчүлөр менен жергиликтүү тургундар пикир алышып, сунушталган кесиптер боюнча маалыматтар берилди. Райондогу 81-чи кесиптик окуу жайынын алкагында студенттер жана мугалимдер кыска мөөнөттөгү окуулардын пайдасы жана мүмкүнчүлүктөрүн айтып, ишке орношуу ыңгайлуулуктарына токтолушту. Тоң районундагы мекеме ишканалар жеке ишкерлер тарабынан 100дөн ашуун бош орундар сунушталды. Иш берүүчүлөр менен жергиликтүү тургундар пикир алышып, сунушталган кесиптер боюнча маалыматтар берилди. Райондогу номер 81-чи кесиптик окуу жайынын алкагында студенттер жана мугалимдер кыска мөөнөттөгү окуулардын пайдасы жана мүмкүнчүлүктөрүн айтып, ишке орношуу ыңгайлуулугуна токтолушту. Азыркы жаш муундар өзлөрүнүн кесиптик поварлары бар экен, ширетүүчүлөр бар экен, аларды көрүп, кийинки муундарды көрүп биз аябай сүйүндүк. Ана мен да айтат элем, баягы адамдын колунан келбеген эч нерсе жок, аракет кылыш керек. Кийинки муундарыбыз дагы көп ийгиликтерге жетет го деген ишеничтемин. Өткөн жылдагы бош орундар жарманкесинде Тоң району боюнча 160 адам ишке орношкон. Ар жылы мындай иш-чараны уюштуруу менен калк арасындагы жумушсуздуктун санын кыскартууга болот дешет адистер. Иш берүүчүлөргө жана жумушу жок элге жарманке көпүрө болууда экенин айтышат. Бүгүнкү ушул иш-чарага райондогу иш берүүчүлөрдөн 33 иш берүүчү катышып отурат. Мындан тышкары биздин башкармалыкта каттоодо турган жумушсуз адамдар чакырылган. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты ошол иш берүүчүлөр менен жумушсуздардын ортосунда бир байланыш түзүп берүү, жумушсуздардын санын азайтуу болуп эсептелинет. Ашпозчулар керек, тазалоочулар керек, ошондой эле кыз келиндерди жана сугат иштерин жүргүзүүгө бизге садовниктер керек. Сиздердин баардыгыңыздарды жумушка чакырабыз. Бул күнү келечек ээлерине да кесип тандоого багыт берилип, кесиптик окуу жайлардын мугалимдери тарабынан мастер-класс уюштурулду. Жарманкенин жүрүшүндө быйылкы жылыда иш издеген жергиликтүү эл жумуш орундары менен камсыз болору күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң району. Кыргыз элинин байыртадан бери сактап келе жаткан баалуулуктары көп. Биздин тарыхыбыз, тилибиз, динибиз, маданиятыбыз, салт санаабыз башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Бирок убакыттын өтүшү менен баалуулуктар өзүнүн ордун жоготуп, коом өзгөргөн сайын каада салтка болгон көз караштар өзгөрүп келет. Дал ушул баалуулуктарды жаш муундарга үйрөтүп, каада салтты аздектөө максатында Балыкчы шаарынын Көкмойнок 2 жаңы конушунун Орозсомкул Жейналиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде Саймо 2025 аталышындагы иш-чара уюштурулду.
Балыкчы шаарында Орозомкул Жийеналиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде Сайма 2025 аталышындагы иш-чара өттү. Максаты окуучуларга улуттук баалуулуктарды таанытуу, тарыхый мурастарды сыйлоого жана мекенчилдикке тарбиялоону көздөйт. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардык билим берүү бөлүмү, мектеп директорлору, окуучулар жана алардын ата-энелери катышышты. Саймалуу иш-чара биздин президентибиздин инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү, дене тарбиясы жарлыгын алкагында өткөрүлүп жатат. Жалпысынан Балыкчы шаарында 13 мектебибиз бар. 11 миң окуучу билим алууда. Биздин бирден бир максатыбыз балдарга таалим тарбия берип, ошондой эле улуттук иденттүүлүктү сактап калуу максатында балдарыбызга өзүбүздүн каада салтыбызды, ошондой эле улуттук оюндарыбызды, үрп-адаттарыбызды үйрөтө билишибиз керек. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар кыргыз элинин каада салты, үрп-адаты, улуттук кийимдери, тамак ашы жана музыкалык аспаптары, оюн зооктор, оондурлар менен салттуу бийлерди аткарышты. Ошондой эле Манас эпосунан үзүндү айтылып, жаш манасчылар өз өнөрлөрүн көргөзүштү. Кыргыздын улуттук баалуулуктарын мураска өткөрүү максатында бир чоң иш-чара болуп өттү. Бул иш-чара аябай чоң деңгээлде өткөрүлдү. Бул иш-чарада Кыргыздын улуттук оюндары көрсөтүлдү. Кызгуу май, анан бул жерде мен бир айрыкча баса белгилеп кеткен нерсе, Кыргыздын бээсин саагандарын дагы ушу жаштарга көрсөтүп кеткендиги аябай жакшы болду да. Андан сырткары Кыргыздын улуттук оюндары, упай, аркан тартышмай, эр оодарыш, анан улуттук оюндарынын эң бир өзгөчө бири улак тартышмай эң жогорку деңгээлде өттү. Анан бүгүнкү иш-чара ушул негизинен өз максатына жетти деп ойлойм. Кыргызда бизге эң керектүү нерселерди азыр ушу биздин балдар келечектерибизге унутка калбасын деп ошолорду айтып, эскертип, ошо балдарыбыз эми биздин окуучуларыбыз аябай жакшы таасир калтырды деп ойлойм. Анткени бүгүнкү биздин иш-чарабыз өз максатына жетти дейм. Соңку жылдары айрыкча ааламдашуу заманында өзгөчө жаш муундар арасында Кыргыздын ырым-жырымдары көңүл сыртында калган учурлары жок эмес. Ал эми бул сыяктуу иш-чаралар унутта калып бара жаткан каада салтты аздектеп, кийинки муунга өткөрүп берүүдө өз салымын кошоору калетсиз. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Скөлө жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан. Облыста социалдык келишим аркылуу иш баштагандардын аракети өз жемишин берүүдө. Тоң районунун тургуну Эрикин Бек мырза жубайы 2013 жылдан бери эле балык өстүрүү менен алек болуп келет. 3 жыл мурда мамлекеттен берилген 100 000 сом менен чарбасындагы өнүктүрүүнү колго алган. Балык багуу кирешелүү тармак. Эркинбек мырза жубайы 10 жылдан ашык убакыттан бери эле балык өстүрүп келет. Социалдык келишим аркылуу чарбасын дагы кеңейтип, ушул тапта балыктын саны 20 000ге жетип калды дейт. Малёкторго салганыбыз 10 күн болду мына. Бул радужный форельдин малёктору 3 граммга жетип калды. Буюрса өсүшү жакшы. Бул балыкка эң эле негизгиси суудан зависит этет, суудан. Кичинекей кезинде ошол аябай көңүл буруп турабыз. Сеткаларын тазалап, жемин убак менен берип, 7 градус бул форельге аябай эле жагымдуу болот экен. Эти дагы сонун болот экен. Бир аз өсүмү жайыраак болот экен, бирок мындай форельге аябай жагымдуу болот экен да. Тамагы дагы жакшы сиңет экен. Балыктар булактын суусунда багылгандыктан таза келип, суроо талапта жогору. Мында кардарларга дароо жеринен бышырып берүүгө шарттар түзүлгөн. Мээнеткеч үй бүлө өткөн жылы 5000 даана балык өндүргөнүн айтат. Ал арада чарбанын жайгашкан аймагы кооз келгендиктен келечекте туристтик жайга айландырып, конок үйлөрүн куруп, көп сандагы эс алуучуларды кабыл алсак деп турушат. Бул булактын составында да акиташтын составы көп экен, ошол себептен
балыктарыбызга эч жерине денесине жарада чыкпайт, эчтеке оору, сыркоо дегенди билбейбиз буюрса. Былтыр 3000 малек салганбыз. 3000 малек салып, аны кемпирим экөөбүз эптеп тияктан эме кылып жүрүп анын буюрса кыныгын алдык. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек көрдүк. Бул жолдорубуз оңолсо, ушул жерге жайкы бассейн салсамбы деп атам. Жайында келип балдар бассейнге түшкөндө кышкысын ошол эле жерге каток коньки тепкен жерде. Чоң-чоң 2-1 боз үй тигебиз. Бул жер ашканабыз болот. Ушул жерден балык кууруп беребиз кардарларыбызга. Кардарларыбыз өзүнүн бар жакынкы айылдардан кээде туристтер келет. Ошо негизгиси ошо туристтерге ылайыкташыбыз керек. Садыр Нургожоевичке ошонун демилгеси менен ошо соцконтракт алганбыз. Ошо соцконтрактты буюрса ушинтип өздөштүрүп келатабыз. Белгилей кетсек, облустун аймагында балык чарбасын өнүктүрүү жагы жакшы жолго коюлууда. Анын арты менен Дуанда бир катар чарбалар түптөлүп жатат. Мындай чарбалардын пайда болушу эң ирде элеттиктердин жашоо шартын жакшыртууга шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Окуу жылдын аякталышы менен Каракол шаардык балдар искусство мектеби өздөрүнүн жылдык отчеттук концертин тартуулашты. Концерт Каракол шаарындагы Толкун маданий үйүндө өтүп, өзгөчө шаң менен коштолду. Иш-чаранын маңыздуу бөлүгүнөн толугураак кийинки сюжетте таанышасыздар. Каракол шаардык балдар искусство мектебинде салтка айланган жылдык отчеттук концерт ийгиликтүү өтүп, көрүүчүлөргө жаркын маанай тартуулады. Бул өзгөчө кечеде мектептин окуучулары өздөрүнүн бир жыл ичинде өздөштүргөн өнөрлөрүн, чыгармачылык жетишкендиктерин көрсөттү. Кечеде элдик жана классикалык музыка аспаптарында ойногон номерлер өзгөчө бааланды. Ошондой эле жаш ырчылар жана бийчилердин аткаруусу көпчүлүктүн купулуна толуп, калың көрөрмандардын алкышына арзыды. Таланттуу, кулагы жакшы уккан балдарды тандап алабыз. Атайын тандоо экзамендер болот август айында. Анан ошо жакшы музыкалык таланты барларды ошолорду кабыл алабыз. 7 жаштан 11 жашка чейин кабыл алабыз. Анан 5 жыл окутабыз. Кээ бир бөлүмдө 7, мисалы үчүн пианистте, скрипкачта 7 жыл окуйт, анан көбөлүк алат. Калган бөлүмдүн баары 5 жыл окушат. 5 жылдан кийин аны бөлүп беребиз. Иш-чаранын жүрүшүндө мугалимдердин, ата-энелердин жана меймандардын атынан ыраазычылык сөздөр айтылып, окуучуларга дипломдор, ардак грамоталар тапшырылды. Бул концерт балдардын чыгармачылык өсүшүнө, өзүнө болгон ишенимине жана сахналык тажрыйбасына чоң таасир берген маанилүү күндөрдүн бири болуп калды. Мектепте аяктап жаткан окуучулар мугалимдерге да ыраазычылык сөздөрүн айта кетишти. Бул мектепте 5 жылдан бери окуп жатам. Бул жылы бүтүрүп жатам. Азыркы убакта биздин отчеттук концертибиз жүрүп жатат. Бизди окуткан эже агайларга абдан чоң ыраазычылык билдирем. Ар бири талпынып, мээнетин берип, болгон билимин берип, бизди бапестеп, багып, ошо балаба кандай эле багып, бизди жакшы деген ийгиликтерге жеткизишти. Учурдан пайдаланып, ошо агай эжелерибизге абдан чоң ыраазычылык айткым келет. Ами азыркы убакта дагы музыкалык мектеп бүтүп жатам. Ошо бүткөндөн кийин дагы музыкалык мектепке тапшырып, кайра музыка билимин ары көзөй улантайын деп жатам. Бул концерт жаштардын өнөр дүйнөсүнө болгон кызыгуусун арттырып, чыгармачылыкка болгон ишенимин бекемдейт. Каракол шаардык балдар искусство мектеби өз ишмердүүлүгүн улантып, келечектеги таланттардын мекени бойдон кала бермекчи. Ильич Касейнов, Талгат Токтомушев, Каракол шаары. Сиздер жаңылыктардын кечки чыгарылышына назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча.